2021 жылдын 29 декабрында Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттары ант беришти. Алардын арасында кош жарандуулугу бар деп айтылган Медербек Сакараев да мандатка ээ болгон. Мен Сакараев Медербек Жаманкулович, Жогорку Кеңештин депутатын ыйгарым укуктарын аткыра киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигин билдирип, чынында эле Медербек мырзанын башка жарандыгы барбы? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Өткөн жылдын 16 ноябрында БШКга Сакараевде казак жарандыгы бар экендиги тууралуу арыз түшкөн. Бул боюнча БШК тийиштүү мамлекеттик органдарга кайрылган. Сакараев боюнча болду да бизде. Жолу мына сталкасы ал деле жазып берген кол коюп өзү. Мен башка өлкөнүн жарандыгым жок депчи. Анан кийин жанагы маалымат чыгып кетти социалдык тармактарда. Биз МИДке, МВДга бергенбиз, ГКМБга, анан жанагы цифровизация боюнча министрликке. Токмок милициясынан алынган маалыматта Алматы полициясы Медербек Сакараевди Казакстандын жараны экени айткан. Бирок казак элчилиги берген справкада Медербек Сакараев казак жарандыгын жоготкондугун маалымдаган. Бирок качан жоготкон? Бул суроого казак элчилигинин справкасында жооп жазылган эмес. Миграционный жанагы базасына кирсеңер азыр деле. Мен өткөндө бирөөдөн суранып көрчү. Бар бекен десем азыр деле чыгып атат фамилиясычы. То есть бул адам деген Жогорку Кеңешке баратканда, регистрация болуп атканда, на тот момент он был гражданином Казахстана болуп атат да. Ошол дооматтарды жазып атса дагы, ЦИКке берип атса дагы, ЦИК деген чоюп берип коет. 18 ноябрда бул киши посольствого барат, Казакстандын кийин МИДке дагы кайрылат экен. Ошондой чараларды көрүп жүрүп, балким бул деген жарандыгын 26 ноябрдан кийин, декабрдын 21-декесинен кийин жарандыгын утрата гражданство болушу мүмкүн да. Кош жарандуулук маселесин түшүнүү үчүн мыйзамдарды карап көрөлү. Башка өлкөнүн жарандыгы бар адамдарга Жогорку Кеңештин депутаты болууга мыйзам жол бербейт. Ал башка мыйзамда бекитилген. БШК талапкерлерге атайын форманы толтуртат. Ал жерде жарандуулугу тууралуу маалымат берет. Анкетада эгерде буга чейин башка өлкөнүн жарандыгы бар болсо, кабыл алынган жана жарандыктан чыккан датаны көрсөтүү талап кылынат. Медербек Сакараев бул талаптарды аткарбай, толук эмес маалымат бергендигине байланыштуу БШК талапкердин каттоосун жокко чыгарган. Бишкек административдик соту дагы бул чечимди күчүндө калтырган. Бирок жогорку сот казак элчилигинин тарабынан берилген справкага таянып, БШК менен Бишкек административдик сотунун чечимдерин жокко чыгарган. Тагыраагы Сакараевдин пайдасына чечилген. Верховный сотто деле эчтеке далил эмне? Ты Центральный избирательный комиссия муну регистрациядан чечип атканда дап-даана айтылганда далил бул деген качандан качанкага чейин жарандыгы мындай потерял гражданство деген дооматтарды ошо далилдер жок. С такого по такое-то деген далилдер жок числосу мененчи. Анан кийин естественно Верховный суд деген МИДтин сөзү өйдөрөк болуп атат МВД деп. МИД айтты, жок, не имеет гражданства, бүттү деп эле ошонго таянып эле чечим чыгарып коюшу мүмкүн. Бул окуяда карама-каршылык жараткан дагы бир нече фактыларды байкоого болот. Эмне үчүн Алматы полициясы менен Казакстан элчилигинин маалыматтары бири-бирине дал келбейт? Кош жарандуулуктун бар же жоктугун мамлекеттик органдар гана тактай алат. Казакстандагы коллегаларыбыз аркылуу билүү аракетибиз жыйынтык берген жок. Анткени казак бийлиги өздүк маалыматты берүүдөн баш тартышкан. Казакстандын Санарип өкмөтүнүн сайтынан Медербек Сакараевдин мөөнөтү 2012 жылы өтүп кеткен улуттук паспорт аркылуу текшергенде жеке идентификациялык номери бар экенин көрсөтөт. Ошол эле порталдан мөөнөтү 2016 жылга чейинки загрант паспортун текшергенде сервис маалымат тапкан жок. Кыргызстанда көпчүлүк чиновниктердин кош жарандуулугу бар экендиги коомдун сынында. Буларды убагында алдын алса болбойбу деген суроо жаралат. Өзлөр айтат да, мен башка өлкөнүн жарандыгым жок деп өзү жазып берет. Эгер кийин аныкталып калса, ал мыйзам чегинде жооп берет да. Биз аны текшербейбиз. Баарын текшергенге мүмкүнчүлүк жок да. Эгер жанагындай бир кандайдыр маалымат түшөт да бизге, ушунуку бар депчи, же болбосо соцсетке болобу, же болбосо бир арыз менен кайрылып, анда биз укук коргоо органдарына, Тышкы иштер министрлигине беребиз. Алар анан өзлөрүнүн линиясы менен запростарды берип текшеришет.
Тактап айтканда, башка өлкөнүн жарандары жогорку кеңешке кирип кетүүгө жол ачык. Ага талапкердин үстүнөн түшкөн арыз жана тийиштүү маалыматтар гана тоскоол боло калат. 26 ноябрда Медербек Сакараевдин ыйгарым укуктуу өкүлү кайрадан анкета толтуруп, ал жакта 2006 жылдан 2016 жылга чейин Казакстандын жараны болгон деп маалымат берген. Ушул маалыматка таянып, Медербек Сакараев 2012 жылы Токмок шаардык кеңешине мыйзамсыз депутат болгонун айтсак болот. Ал учурда дагы кош жарандуулугу бар талапкерлердин жергиликтүү кеңештерге депутат болуусуна мыйзам жол бербечү. Жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы кош жарандуулугу болбош керек да, алар дагы кош жарандуу болсо. Азыр сиз Сакараев деп айтып өтпөдүңүзбү? Ошол Токмок шаардык кеңеште депутат болгон экен. Анан бир маалыматтарга караганда ал мезгилде мунун казак жарандыгы да бар экен да. Демек ал мыйзамсыз депутат болгон болуп калып атат. Ага кандай чара колдонуш керек анда? Ага укук коргоо органдары иш козгойт да негизи. Бирок мыйзамсыз депутат болгон, туура айтамбы? Ооба, туура. Эгер ошол убакта жарандыгы болсо. Медербек Сакараевка жарандуулугу боюнча суроо менен кайрылганыбызда майрамдан кийин жооп берем деп убада кылды. Мыйзам кимге иштейт, кимге иштебейт? Видеонун алдында оюңузду жазып коюңуз. Кайрадан көрүшкөнчө.